студенттик, өжөрлүк, эмгекчилдик духу менен келип, ошол жан дүйнө менен институтта болгон эмгектин жыйынтыгы болсо керек. Кыргызстандын түштүк бөлүмүндө Илимдер академиясынын окуу илимий борбору түзүлдү деген кабарды угуп, мен алгачкылардан болуп ошол институтта жумушка келдим. Мына ошол институтта Южно-Кыргызский учебно-научный центр деп аталган центрде илимий изилдөө иштерине баштап, ошондо мамлекетте биринчи вариант болуп окуу менен илимдин интеграциялоо деген мааниде максатта Кыргыздын чыгаан окумуштуусуларынын бири Ахматбек Сагыныч Жаманбаев түптөгөн алгачкы илимий окуу борборунда иштеп жүрүп, ушул максат кылып ошону аздектеп алган мугалимдик кесип багытын 1978 жылы вечерний факультетте лабораториялык практикалык сабактардан берип жүрүп, тагдырым Ош технологиялык университетине байланган. Мына арадан 10 жыл өтүп 1998 жылы химия илимдеринин кандидаттык даражасын коргоп, окумуштуу наамына жетишкенден кийин мына Ош технологиялык университетинде технологиялар факультетинде экология кафедрасында эмгектенип жүрөм.